класс үчүн барат да, баласы үчүн. Баргандан кийин 1-классынан кабар алып туруп, 5-классынан кабар албай кете берген энелерибиз бар да. Наоборот, тетириси, мынодон азыраак кабар алса дагы, муну үйдө дагы эптесе болот. Мынау балага көбүрөөк көңүл бурушубуз керек экен. 7-8, 9-дарга, 5-тергечи. Себеби булар ушунчалык чаржайып болгон учуру болот экен. Апанын жардамы муктаж болот экен да, мугалим байкушчу. Биз кандай кылабыз? Өзүм башкарамын деп баягы еши кылса, энен чакырса келбейт, кызылдай беребиз да. Кыйнала беребиз. Анан натыйжада ушундай бир начар бир баланы тарбиялап алабыз да. Баарыбыз башыбызды оорткан. Эми караңыздар, мына ушул даракты, анан ушул жерде плюс мектеп деп койдук. Караңыздар, ата-эне менен бирге мектеп үчбурчтугуну биз бекемдешибиз керек. Кантип? Ал үчүн биз ачык эшиктер сабагына күнүнө келишибиз керек экен. Ал үчүн биз балабызды кандай бала экенин келип изилдешибиз керек экен. Мектепке келгенде деңиздер, апаларга айтыңыздар. 1-класс жетекчиге жолугуң дейсиз. 2, жакын досу ким экенин билип, таап, ошо бала менен сүйлөшүңүз дейт. Себеби жакын досу баланын мээсинде айланып аткан ойлордун баарын билет да. Мисалы, 20 сом налог сал да, чоң бала. Аны дагы билет наркычы. Алдап баягы баладан сурасак, жакын досу эне билбеген нерсени билиши мүмкүн. Андан кийин предмет мугалимдерине жолуксун. Андан кийин китепканага барып жолуксун. Балам кандай китептер окуп атат. Андан кийин соцпедагог, тарбиялык завуч, кыскасы бардыгына жолугуп туруп анан кетсин. Биз нелер кантет? 45 мүнөт убактым бар. Ачык эшикке чакырсын. Ушу саатка келем кетем. Ушундай шарт менен келишет. Анан кайра үйлөрүнө качышат. Сиздер мындай кылыңыздар. Расписание күнүмдүк немени түзүп койсун. Балдары мененчи. Мындай батманга баласы менен кошо түзсүн аны. Күндөлүк десин. 1, 7:30-да же болбосо 6:30-да ойгону. 2, төшөктөрдү оңду, жыйноо. Анын сааты 5 мүнөттө кошуп койсуңар. 3, бет колду жуу, анан физзарядка жасоо. Иши кылса шуну коюп атып, ушул жерге китеп окуу, үй бүлөлүк китеп окуу дегенди кошуп койсуңар. Вот ушул моментте ата дагы кошо отурушу шарт. Эгерде ата отурбаса, бала окубайт. Апа отурбаса, бала окубайт. Эгер окууга кызыкпаган бала болсочу. Анан ошентип бизди мына караңыздар, биз эми өйдөсүнөн келебиз. 65-80 жаштан ылдыйга түшөбүз. Эгерде 65-80 жаштагы адамдын жашоосунда озур болбосо, озур билесиздер да, жыргал жашоо болбосо, анда бул адам эч капа болбош керек экен. Себеби бул киши 45 жана 65 жашында ийгиликке жеткен эмес. Эгерде мына ушул 45-65 жашында ийгиликке жетпесе, эч капа болбосун, ал 25-45 жашында аракет кылып бир багытка түшкөн эмес. Эгерде мына ушул жашта аракет багыт болбосо, капа болбосун, ал 17-25 жашта бул адамыбыз туура максат койгон эмес. Караңыздар, туура максат койгон эмес. Эми, эгерде мына ушул жашта туура максат койбосо, ал адамыбыз, кишибиз 10-11 класста үйрөнгөн эмес. Эгер ал үйрөнбөсө, мына жактагы тартиби бардыгы тегеренип келип, ата-эне мектепке келген эмес. Көрдүңүздөрбү? Ушуну ата-энелерге мээсиге коюп койсоңуздар, кой, мынанда нормально жашаш керек деп туруп, анан мектеп менен байланышты күчөтүшөт. Болгону туура түшүндүрүп беришибиз керек. Демек,